Карекелер, Куран жаттаган хафиздер, видеону көргүлө, максималдуу бөлүшкүлө, репост кылгыла, даярдангыла. Баха досум азыр байланышка чыкты. Дамке дейт, мен өзүм сүйгөн жакшы бир машинаны атап койдум, Куран мусабакага коем деди. Альхамдулилля достор, мен мынакей бисмилля деп баштап девятканы коётам, $8,000. Баса белгилеп айтып кетейин, 100 000, 150 000 девятка эмес. Аны Баха өзү да тастыктайт. Анан Баха азыр айтты, Дамке мен өзүм сүйгөн жакшы машинаны Карекеге берем деп атат. Мен ойлоп атам, же семерка коюшу мүмкүн, тазасын, 300 000, 400 000 тазасын, же жакшы бир BMW коюшу мүмкүн. Кайсыл бири деп ойлойсуңар жигиттер? Бул жерде деле мәрттик керек жигиттер. Жигит болсоң мәрт бол дейт го. Кудай буйруса Кыргызстанда дөң боло турган карекелердин аты ааламга жете турган бир Куран жарыш мусабака иншалла өткөрөбүз. Азыр сүйлөшүү процесстери болуп атат. Жакшы менен дос болсоң, ырыскысын тең бөлөт дейт. Жаман менен дос болсоң, өзүнөн сени кем көрөт дейт. Ошондуктан урматтуу жамаат, урматтуу достор, Куран жарыш, Куран мусабака мен башында айтып коеюн. Бул бир эле менин оюм, менин проект эмес. Бул жамааттын, Баха досумдун, общий биздин өзүбүздүн коллективдин чыгарылган ою, чечими. Болгону мен баягы эмне деп коет? Идеятыр деп коебуз. Кыскасы мен бисмилля деп баштап бердим. Так что Бахадан эртеге сонун бир жаңылык чыгат.